Өзбекстанда кайра жанма энергия булактарынын үлүшү өсүүдө. Азыр өлкөдө бир катар жашыл долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын алтоо жана энергияны сактоо тутумунун долбоору Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Швейцария жана Кытай менен биргеликте иштелип чыгууда. Өткөн жылы Кытай менен кызматташуунун алкагында өлкөдө кубаттуулугу 500 мегаватт болгон күн фотоэлектр станциясы курулган. Азыр ал жылына 1 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын өндүрөт. Бул Бухара облусуна керектүү энергияны 3/1 толтурат. 500 мегаватт саат. Биз азыр толук 500 мегаватт саат энергия өндүрүп жатабыз. Бул жерде кубаттуулугу 25 жана 35 миң киловольт ампер болгон 2 трансформатор жайгаштырылган. Ичинде 57 инвертор блогун колдонобуз. Миллионго жакын күн панелдерди орнотулган. Өндүрүлгөн кубаттуулук жалпы энергия тармагына багытталат. Азыркы учурда жабдуулар электр энергиясынын керектүү көлөмүн тынымсыз камсыздап турат. Аймактын өзгөчөлүктөрүн изилдеп, бул жерге станция куруу тандоо түзүлдү. Көрсөткүчтөр аркылуу анын эффективдүүлүгүн байкоого болот. Бул жерден тармактын жалпы кубаттуулугу саатына 500 мегаватт энергия берилет. Станция эң заманбап стандарттарды эске алуу менен курулган. Ал Өзбекстандын энергетикалык системасын кийинки жылдарга өнүктүрүүгө кызмат кылат деп ишенем.